Акыркы күндөрү 4-октябрда жогорку кеңешке боло турган шайлоолор боюнча түрдүү пикирлер айтыла баштады. Айрымдар айтып атат, шайлоону жылдырыш керек, шайлоо өткөрбөш керек мындай пандемия маалында деп. Биз айтат элек, шайлоо өз убагында өтүш керек. Биз дайыма ушул парламентти, бүгүнкү парламентти сындап келдик. Бул парламент шалтурук, бечел парламент болду деп, ал тургай чимкирик парламент атка конду деп айтып келдик. Анан кантип биз ушул парламенттин мөөнөтүн узартышыбыз керек. Эгерде мамлекетибиз өсүп өнүксүн десек, анда тезирээк ушул парламенттен кутулганыбыз оң. Андан кантип кутулабыз? Тезирээк кутулуштун бир жолу шайлоо өз маалында болуш керек. Ошол шайлоо аркылуу, шайлоонун жыйынтыгы аркылуу бүгүнкү ошол шалтурук парламенттен кутулабыз. Анан мен айтайын дегеним, мына пандемия маалында шайлоо өткөрүүгө болбойт дейбиз. Акыркы маалыматтар боюнча, мына акыркы 3 күндө бактыга жараша тажылуу вирустун жаалы кайтып, күндөн күнгө сандар азайып атат. Мен айтат элем, мына Түштүк Кореяда, Сингапурда, Европанын бир катар өлкөлөрүндө дагы ушул пандемия маалында шайлоолор өтүп атат, жашоо уланып атат. Мына шайлоо өткөнгө чейин, 4-октябрга чейин дагы туура 2,5 ай убакыт бар экен. Адистердин айтуу боюнча 2,5 ай аралыгында, керек болсо мына 1 айдан кийин, 1 айдын аралыгында тажылуу вирустун жаалы кайтат деп айтат. Тескерисинче, кээ бир адистердин айтымы боюнча, ноябрь, декабрь айларында тажылуу вирустун экинчи толкуну пайда болот деп атат. Биз ошол экинчи толкунга чейин, ошол пандемиянын жаалы азайган октябрь айында шайлоону өткөргөнүбүз оң деп ойлойм. Мына 1,5 ай БШКнын иши. БШК өзүнүн кагаз иштерин, уюштуруу иштерин, инструкцияларын иштеп, иш алып бара берет. Эл менен жолугушуулар мына 1,5 айдан кийин башталат. Кайра ар бир кыйынчылыктан, ар бир оор мезгилдин өзүнүн жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар дегендей, мында бир жакшы жагдай элдерди 10 миң деп, 15 миң деп ташып, убара кылып, аянттарды толтуруп, стадиондорду толтуруп, жолугушууларды өткөрүү деген жоюлат экен. Тескерисинче, радио, телевидение аркылуу дебаттарды байма-бай уюштуруп, биз дайыма айтып келип атпайбызбы? Партиялар идеялардын жарышын, көз караштардын жарышын, программалардын жарышын жасаш керек деп. Мына ошол партиянын лидерлери, татыктуу талапкерлер телеге чыгышсын, радиого чыгышсын, программаларын айтышсын, көз караштарын айтышсын, идеяларын айтышсын. Анан ошого жараша элибиз татыктуу партияларды, татыктуу талапкерлерди шайлап алышыбыз керек. Мына биз тескерисинче ошол кошоматчы, ууру, кески олигарх партиялардан, талапкерлерден арылуунун эң жакшы жолу мына бүгүн түзүлүп атат. Ушулардын көз карашын угуп, ийгилик тарыхын карап талапкерлердин, ошолор татыктуу бүгүнкүдөй шалтурук парламент болбойбу? Бир татыктуу парламентти шайлап туруп, анан профессионалдуу өкмөт түзүп, биз алдыга жылышыбыз керек. Эгерде шайлоолорду токтотуп, бардык бийликти президентке берип кое турган болсок, анда накта узурпация болот. Эртең ушул эле саясатчылар айтып чыгышат. Мына президент бийликти бир колуна топтоп алды, жооп бериш керек деп. Бул туура эмес. Шайлоо өз убагында өтүш керек. Анан айрым саясатчылар, айрым депутаттар мына жогорку кеңешти кезекси жыйынга чакырабыз деп айтат. Кезекси жыйынга чакырганда мен ойлойм, ошол эле депутаттар популисттик маанайдагы сөздөрүн айтып, парламент трибунасын пайдаланып, жарым күн, бир күн болсо дагы эл алдында упай топтоодон аракет эле болот. А буга чейин ушул эле өкмөттүн ишин колдоп, мактап, канаттандырылык деп отчетторун колдоп келбедиңерби? Мына эми күнөөлөй баштадык. Демек, мындай ар кандай пикирлерге карабастан бардыгы мыйзамдын чегинде шайлоо өз убагында өтүш керек.